Бүгүн Жалал Абад шаарында Санабил кайрымдуулук фонду тарабынан Спутник аймактык башкармалыгында ири долбоордун курулушу башталды. Маалыматка ылайык, мэрияга тийиштүү бош турган 1 гектар 25 сотук жер тилкесине мектеп, тигүү цехтери, мечит, балдар бакчасы, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 орунду турак жай курулат экен. Биздин угушубузча бул кайрымдуулук фонддун жетекчилиги буга чейин да аталган долбоор менен жергиликтүү бийликке кайрылган. Бирок жер маселесинен улам ошол учурда максаттар ишке ашпай калган. Бүгүнкү күндө жер маселесин чечип берген жергиликтүү бийликке да, шаардык кеңештин депутаттарына да, журналист катарында да, жеке шаардын жараны катары да абдан ыраазы болдум. Шаарыбыз өнүксө, үйү жок, кыйналып жашагандар үйлүү болсо, жумушсуздар өз мекенинде жумуштуу болсо кандай жакшы. Болгону эми ушул башталган иш максатына жетсин. Алдым жуттумдарга Аллахым ынсап берсин. Имараттар бүткөн соң жаман адат болуп калган ичара бөлүштүрүүдөн чоңдорубуз алыс болуп, чыныгы муктаждарга берилсин деген тилек. Аталган фонддун жетекчилиги бул ири долбоордун курулушун 2021 жылдын августунда аяктап, буйруса 1 сентябрда балдар жаңы мектепке кадам таштайт деп маалымдады, деп Facebook баракчасына калтырган журналист Улкан Кожоева.